Америкадагы кыргыздар трак чөйрөсүндө кафе, ресторан жана сулуулук салон тармагында гана өнүкпөстөн, биздин кыргыз кыздарыбыз Америкада клининг компанияларын ачкан учуру. Келебиз кыргыздар бизде үй жыйнагандай эле өзүбүздүкүндөй кылып эле. Кандай үйдө ооба уборка кылсак ошондой эле. Иштеп жүргөндө, уборкада иштеп жүргөндө кетким келип калган. Балдарымды сагынып, 2 балабыз бар, алар деген Кыргызстанда калышкан. Биз жолдошум экөөбүз эле келгенбиз. Үч кардарым тең сүйлөшүп алгандай эле ошол күнү мага $100 бардыгы эми чай берип атат да. Айына эсептей келсек, орточо эсеп менен 5000ден 7000ге чейин алышат айына. Жаңы келген кыздар 4000 чыгарат, жакшы иштеген кыздар 7-8 чыгарып калат. Американы багындырып, өзүнүн кыялдарын орундатышат. Ошолордун арасында бул Алина айым. Азыр болсо Алина айым менен жеке таанышып, клиник бизнеси боюнча кененирээк маалымат алабыз. Алина айым, саламатсызбы? 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 Таанышканыма абдан кубанычтамын. Алина айымды биз жеке ишкер жана иш-чараларда активдүү оюнчу катары тааныйбыз. Алина, өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат кылып, биздин көрүүчүлөр менен тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Алина, 29 жаштамын. Азыркы учурда Америкада жолдошум мененмин. Америкага 1 жыл 1 ай мурун жолдошум экөөбүз келгенбиз. 2 балабыз бар. Эң алгачкы суроо, эмне үчүн сиз клиниктен аттандыңыз? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, азыркы тапта жаңы келгенде бизде документтер жок болот, документтер жок болот. Ошого байланыштуу мен өзүм клиниктен баштаганмын, өзүм чыкканмын. Ошон үчүн дагы ушул клиникти дагы өздөштүрүп, жаңыдан дагы кыздарга компания ачып, кыздарды, жумушчуларды алып, ушул эле боюнча калып кеттим. Бул сиздин Америкада биринчи жумушуңуз экен да, Ооба, Америкадагы мен келгенде 3-күнү эле жумушка чыкканмын. Клиникке өзүм чыкканмын, клиникте өзүм иштеп жүрдүм 2 ай. Анан кийин клиник жөнүндө көбүрөөк информация алып, көбүрөөк билип, өзүмө компания ачып, ушудан улам чоңоюшуп келип атабыз. Азыркы учурда ушул үйдө 24-этажда менин жумушчу кызым иштеп атат. Сиздерге болсо жумуш процесси да кандай болот, ошолорду тааныштырып кетейин. Жүрүңүздөр. Бизде деген ключтөрдү кардарлар өздөрү калтырып кетет ресепшнга. Ошол жерге кирип эле өзүбүздүн атыбызды айтып, бул компаниядан келдик. Ооба, ушундай бизде эмеге сааты жазылган болчу деп, анан кийин алабыз ключтү, өздөрү берет. Көбүнчө клиенттерибиз үйдө жок болот. Ушундай даунтаундан, центрден болот үйлөр көбүнчө. 1 комнат үйлөр болот, 2 комнат үйлөр болот, студиялар болот. Азыркы ногу бул жакта эжем иштеп атат. Саламатсызбы? Кандай болуп атат жумуштар? Саламатсызбы? Иш илгери. Бул жерде 1 бөлмөлүү квартира. Клиент өзү жок болгондуктан байланыштуу өзүбүз эле билип, келгенде биринчи эле чаңдардын сүртүшөт. Кадимкидей эле үйдөгүдөй болот. Бул жакта деле пылесостой болсун. Холодильниктин сырттарын сүртөбүз, микроволновканын ичин сүртүп беребиз, полдорун жууп беришет. Анан кийин бүткөндө жазышат мага. Мага жазгандан кийин анан мен клиентке жазамын. Биз бүттүк депчи. Анан бүткөндөн кийинки сүрөттөрүн жөнөтүшөт. Анан мен ал кардарга жөнөтөм.
кардар жөнөткөндөн кийин алар өздөрүнүн рахматын айтып ошентип кыздар кайра култанып анан эмеге берип коет күчтөрүн айта кетсеңиз, сиздин жумуш учуруңузда кандай кызыктуу окуялар болду, башыңыздан кандай күндөр өттү, ошолор жөнүндө? Менин өзүмдүн башыман өткөн кызыктуу учурлар абдан көп. Себеби дегенде биз жаңы келгенде пригороддо жашачук. Нейпрейвил деген район бар. Ошол жакта бир тууганыбыздын үйүндө бир ай жашадык. Ошол учурда мен клинингде иштеп жүргөнмүн. Жолдошум мени ташып экөөбүз келет болчук. Анан алыс болгондуктан обед учуру, жаңы келгенде деген кайсы кухняга кирип бул жактан тамак сата алышты билбейсиң, эмне эт менен жазалат, туура. Ошолордун баарын билбегендиктен мен үйдөн өзүм тамак жасап, контейнерге салып чыкчы. Анан бир учур болгон, жолдошумду кошо алып киргенмин, кардар үйүндө жок болчу экен. Анан кирип, тамакты ысытып жейли десек, ал жерде деген көчүп кеткен экен да, ал кардар. Анан кийин деген эмне менен жейбиз да, ложкасы жок экен, эчтеке жок, кашык жок. Эме үй пустой экен. Анан кийин деген жолдошум эски бир карточкасы бар экен. Карточкасын алып алып жууп, анан ошо карточка менен пловту жеген учурлар болгон. Ошондо сиздерге кардарлар өздөрү айтышабы, мен үйүмдөн ушул нерселерди жууп тазалап кеткиле, же болбосо силердин өзүңөрдүн базовый тейлөө тизмеси барбы? Кардарлар заказ бергенде көбүнчөсү бизде деген жазып коет, ошол жерге эле детальник деген жери бар, ошол жерге жазып коет. Менин үйүмөн бүгүн стирка бар да, стирка бар болсо келебиз дагы эмесин, постельный бельесун алмаштырып коет кыздар. Көбүнчөсү дагы жазбай дагы коет. Келебиз, кыргыздар бизде үй жыйнагандай эле, өзүбүздүкүндөй кылып эле. Жалпысынан алганда ошол чаңдарын сүртөбүз, идиштерин жууп коебуз. Полун сүрүү. Ооба, кандай үйдө уборка кылсак ошондой эле. Анан конкретно бирдемсесин айтканда, мисалы болушу мүмкүн, холодильниктин ичин жуугула деп ошону жазып кетишет. Дагы кандай учурлар болот? Шторумду сүрткүлө деген учурлары болот. Плинтустарды деп атайын айтышат кээ бирлери. Бирок көбүнчөсү өзү эле баягы өзүбүз кылып жүргөн эле үйдөгү иштерди кылабыз. Ошол кошумча буйрутмалар силерге кошумча акча болобу же ошол бага киреби? Эч кандай андай болбойт. Бул жерде бизде баягы объемго жараша болгондуктан саатына эле акчабыз кете берет да, саатына. Мисалы үчүн ошол эле кошумча иштер болсо, биз ошол эле саатыбызды көбүрөөк кылабыз, анан саатыбызга төлөнүп берилет. Кызыктуу учурдан дагы бир учур катталган. Мен деген ошол келгенде иштеп жүргөндө, убуркада иштеп жүргөндө кетким келип калган. Балдарымды сагынып, 2 балабыз бар, алар деген Кыргызстанда калышкан. Биз жолдошум экөөбүз эле келгенбиз. Анан балдарым сагынып, кетким келип, адаптация болгон учур болот го. Ал ар бир эле кишиде болсо керек. Анан кийин кетем деп жүргөнмүн. Анан ошол мен иштеткен эже ошол күнү мага 3 заказ берген. Анан биринчи заказга барып 2 саат иштегенден кийин кетип атсам болсо, колума деген $100 берип атпайбы? Анан мен деген бул эмне акча деп сурадым да, эмне акча десем, бул сага чай да, типс дейт бул жакта. Бизде чай дейт, типс деп берип атат. Анан мен корктум, андай көрбөм. Мен $100 көрбөгөн эмем. Мен көргөндө деле кандай бирөөдөн жөн эле алып көргөн эмес. Ооба. Жөн эле бул благодарность деп да, сиз жакшы жумуш кылдыңыз деп бергенде $100 мага аябай чоң акча көрүнгөн. Анан кийин алгандан кийин чыгып, анан эжекеме мага жумуш берген эжекеге чалдым. Эже ушундай берип атат го десем, ал сенин акчаң, сен жакшы жумуш кылсаң ушинтип берет деп айтып калды. Анан кийин чындап эле иштесе болот турбайбы деп. Анан экинчи кардардын үйүнө да бардым. Ал жерде да 2 саат жумуш кылгандан кийин чыгып кетип атсам, мага эң бул эмеси кызыктуу жери 3 кардарым тең сүйлөшүп алгандай эле ошол күнү мага $100 бардыгы
эми чай берип атат да. Чай берип атат. Анан бир күндө эле $300 деген Америкада чай алса болот турбайбы? Бул сенин ошо жумушуңан тышкары. Мага деген 2 сааттан ар бирине 6 саатка ал эже өзүнчө төлөп берет. Анан мен жумушуман тышкары дагы $300 чай алып атам да. Жөн жерден. Анан ошонун эртеси күндөн кийин эле мен бул кетпейм. Иштешим керек. Мага Америка жакты дедиңиз. Мага Америка жакты. Иштесе болот экен, көзүн тапса болот экен. Туура Тынбай аракет кылыш керек экен, издениш керек экен. Мен жаңы келген учурда кечки сменде дагы жумушум бар болчу. Ал эмне жумуш десеңиздер, ал жаңы келгенден кийин ошо клинингде жүрдүм. 1 ай клинингде жүргөндөн кийин экинчи айда телеграм группа, кыргыздардын телеграм группасынан эле бир орусча маалымат бирөө жазып калды. Мени апамды караганга эме керек, сиделка керек да, мындайча айтканда. Анан больницада экен. Анан ошол жумушумда мен 1 жыл бою иштедим. Ал жактан чыкканыма азыр 1 ай эле болду. Себеби дегенде клининг компанияма кардарлар көп болуп, заказдар көп болгондуктан жетишпей калат экен. Ошол учурдан ал жерден чыкканыма 1 ай болду. Мен 1 жыл бою күнү дагы, түнү дагы иштеп жүрдүм, мындайча айтканда. Бош учурларым эч кандай болгон эмес. Бош учурларым болгондо кыздар менен бул жакта көбүнчө өзүмдү теңдүүлөр менен чогулушуп отурабыз. Чай ичип. Да, чай ичип, сиз айткандай коомдук иштерге активдүү катышам. Ооба, бул жакта деле кыргыздар чогулуп волейбол ойношот, кыргыздар. Анан жанагындай ар бир компаниялар уюштуруп өздөрүнүн оюн зоокторун кылганда ал жерге дагы катышып, ойноп, приздерди утуп, ошондой учурлар болот. Анан Америка десе эле ойлошот экен, баардыгы эле акча доллар көчөдө жатат деп, андай эмес. Тыйындын дагы эки тарабы бар дегендей, Американын да минустары бар. Канчалык көп тапсаң деле, ошончолук расходу да көп. Мисалы үчүн, квартиралары кымбат. Мен мисалы үчүн сиз айтып өткөн үйгө мен $2000 айына беремин да. Продуктулары кымбат, ошол эле бензин кымбат. Бизде Кыргызстанда төлөп көрбөгөн машинанын страховкасы бар, ден соолуктун кемсиздиги бар. Бияктан жөн эле машинаңды автоунааңды туура эмес коюп койсоң, ага штрафка илинесиң. Бул дагы бизде да биз келгенден бери машинага эле 1 жыл ичинде эле $5000 эзептеп көрдүм мен. $5000 мен штрафым болуптур. Туура эмес токтоткон учурда алып кетип калат, ошондой учурлар көп эле болот. Эми ал бардыгы артта калды, жаңы келген учурда билбегендиктен көбү келип чыгат. Анан бара-бара көндүк дегендей. Ушундай учурлар болот. Анан соц тармактарда эң кызыктуу суроо Америкада клинингде иштеп канча акча тапса болот, Алина айым? Айтыңызчы ошонун чындыгын. Бул суроого аябай ойлонуп жооп бериш керек. Себеби дегенде адамдын өзүнөн көп нерсе зависит этет да. Мисалы үчүн мен айта алам, мендеги жаңы кирген кыздар күнүнө $100–150 табышат. Бул менден алган акчалары. Жанагындай эле мен айтып кеткендей, ар бир кардардан өздөрү жакшы жагып калса, кардардын настроениясына караппы, айтор ошолор өздөрү дагы чай кошуп берет. Аларды кошкондо кыздарымдыкы 150–200 чыгат. Жакшы иштеген кыздар бар, эртең менен чыгып кечке чейин иштеген кыздар бар. 250–300 тапкан болот. Бул күнүнкү маянасы болот. Жумас айына эзептей келсек, орточо эсеп менен 5000ден 7000ге чейин алышат айына. Мендеги бир эже бар эле, ал жаңы келгенден кийин 2 ай үйүндө иштебей жатыптыр. Анан 3-чү айдан мен менен таанышып, экөөбүз тааныш болуп калып иштеди. 1 айда $6000 Prius машина өзүнө алды. 1 айдын ичинде? 1 айдын ичинде алды. Клинингде иштеп? Ооба, клинингде иштеп. Акчасын менден вообще алган эмес. Ал башында айтты, мен азыр жолдошум экөөбүз бир машина менен жүрөбүз. Жолдошу жеткирүү кызматында иштечү экен. Анан байке жеткирип, эже
ооба кирип кетчү адрестерге. Киргенден кийин эже башында эле айткан, мен деген өзүмчө дагы бөлүнүшүм керек, азыр жолдошум экөөбүз бир машинаны талашып калып деп. Анан ошондо иштегенде бир айда $6000 чыгыптыр. $6000 машина алган. Ошондой учур болгон. Жаңы келген кыздар 4000 чыгарат, жакшы иштеген кыздар 7-8 чыгарып калат бир айда. Ушундай айым кыздар менен аябай суктангың, сыймыктангың да келет да, себеби дегенде биздин чындыгын айтканда биздин кыргыз кыздар аябай тың келишет. Көптөгөн жетишкендиктерге жетишип, Американы багындырып, өзүнүн кыялдарын орондатышат. Ошолордун арасында бул Алина айым. Ошол ишиңизди алып барып жатканда кандай жоопкерчилик сиздин мойнуңузда болот? Азыркы ушул жерде ишимди, ушул жерде болуп аткан нерсени айтып берейин. Азыр клиенттин да баалуу бир буюму болуп калышы мүмкүн. Мен кыздарды дайыма жумушка алып атканда мен биринчи паспортторун сурайм, сөзсүз өзүнүн тактоочу паспортторун сураймын. Жакшылап таанышам да биринчиден. Бул жерде деген менин практикамда болгон, жумушка алган эже вроде намаз окуймун деп эле кирген болчу. Намаз окуймун деп, анан кийин жакшы иштешип жүрдүк. Анан бир күнү деген ал деген ушундай үйгө эле келип, иш бүткөндөн кийин мага иш бүттү деп жазып кеткенден кийин клиент мага жазды да, кардар мага жазды. Ты это как бы да, менин наушнигим жок болуп атат. Сен кызыңан сурап көрчү деп жазып калды. Анан мен сразу эле ал заказга ошо барган кызды билемин да, ал эжеге чалдым. Эже ушундай кардар наушнигим жоголду деп атат. Сиз көрбөдүңүзбү десем, жок, мен көргөн жокмун деди. Бирок кардар деген баягы азыр бул жерде наушник телефонго түшүп калат экен да, кайсы жакка барганы эмеси полный эмеси чийилип калгандыктан ал мага скрин кылып телефондон жөнөттү. Ушул жерде жүрөт менин наушнигим деп. Ал эжеге кайра чалдым. Эже, наушник бул жерде жүрүптүр. Ушул сиз барган адрестерге дал келип атат. Эсли сиз алып алсаңыз кызыгып, мен дагы сурандым да. Сиз кызыгып алып алсаңыз болсо, сиз кайра алып барып берип койсоңуз болот. Буларды деген эми түшүнөт, сороно. Да, бизге деген дальнейшем дагы иштешибиз керек дедим да. Сиз азыр алып барып берип койсо, случайно мен сумкама түшүп калыптыр да. Деп ушинтип алып барып берсеңиз болот десем, жок, мен антпеймин деп ал мен менен урушуп кетти. Ошондой учурлар болот көп. Андай учурларда мен аябай эле аркага кетемин. Ошол учурда кардарларым азайып баштайт. Ар бир иш бүткөндөн кийин кардарлардан биз отзыв, комментарий алабыз да. Ошого жараша кийинкилер дагы отзывдарыбызды окуп, кийинки кардарлар ошон үчүн заказ беришет. Анан жаман отзыв келип калса, бизге ошол күн, ошондон кийин 3-4 күн заказ түшпөй калышы мүмкүн. Да, минус болуп калышы мүмкүн. Андай учурлар көп эле болот. Ошон үчүн мен ушуну дайыма пример кылып айтамын. Сиздер кирип аткандан ондой баалуу буюмдар болот, эч нерсесине тийишпегиле депчи. Ушундай кырдаал учурлардан кантип чечим чыгарасыз, кандай чечимге келесиз, кантип ушул учурларды түздөп кеткенге аракет кыласыз? Анткени сиз деген бул кардарлар менен сиздин жумушчуларыңыздын ортосунда так турган жоопкерчиликтүү сиз анан кантип учурлардан чыгасыз? Мындай учурларда биз көбүнчө кардарлардан эң биринчи көбүнчө мен кечирим сурайм. Экинчиден ал то есть клиентке жазамын эме деп, кийинки уборканы бизден бесплатный болсун, бесплатный кылып берели дейбиз. Если андай да учурда болбосо клиент, анда мен барып өзүм акчама сатып беремин. Кыздарды жумушка алып атканда кыздар башында арасынан болот, эми бардыгы эмес, арасынан чыгат. Ой, клинингке анан канчадан төлөп бересиңер, анан канча саат иштеш керек, мышыгы барбы, жокпу, кирби деп ушундай вопросторду берет. Мен анан айтамын, биринчи барып иштеп көргүлө,
жакса дальше иштешебиз, если жакпаса өзүңөр көрөсүңөр деп айтам да анан кийин 1-2 иштеп чыккандан кийин мен деген Кыргызстанда офисте отурчумун, анан мен деген Кыргызстанда бир кафе, то есть ресторанда администратор болуп иштечүмүн деген дагы учурлар болгон. Анан мен айтамын, мен Кыргызстанда деген бир роудуда отурчумун, форма кийип депчи. Анан андай бул жерде эми бул Америкада тил билбесең, башында тил билбесең, баардыгыбызга эле маалым болгондой, кыздарыбыз клинингден баштайт, балдарыбыз жеткирүү кызматынан баштайт. Анан бул жерде эч кандай уяты жок, эч нерсенин. Бул деген маңдай териң менен тапкан нерсе, маңдай териң менен тапкан нерсе аябай таттуу болот. Жугуштуу да болот. Анан уборкада иштейм деп кыздар уялып, мындай нерседен уялбагыла. Башында болот кыйынчылыктар, аны жеңсе да болот. Ушинтип жүрүп тил үйрөнөсүң, акча чогултасың, анан дальше да ошол эле акчаңды жакшы жактарга, окууга жумшап, тил үйрөнүп, анан жакшы жумуштарга кирип кетсе болот. Бул жерде клинингдин мен эч кандай жаман жагын көргөн жокмун. Бардыгы эле жакшы жактарын. Сиздин оюңуз менен мен толук макулмун. Туура айттыңыз ошол. Ошол эч кандай уялбагыла. Мен деле иштегем башында өзүм. Атайын өзүнүн предложениялары барбы же болбосо? Биринчиден мен жогоруда айтып кеткендей, бул клинингде мен өзүм баштаганмын. Андан кийин ошол эле баштаган учурда мен приложение менен бир эженин колунда иштечүмүн. Андан кийин ал жерде 2 ай иштегенден кийин бул приложенияны мен өзүм дагы табып билип калдым. Азыр приложение менен иштеп баштадым өзүм. Иштеп баштагандан кийин мага заказдар көп түшкөндөн кийин мен кыздарды алып иштетип бардым. Азыркы учурда менде постоянный да 12 кыз бар. Бирок 3 кыз дагы запаста да, алар көбүнчө студенттер болот. Эртең мененкисин окууда болушат, түштөн кийинкиге алышат да заказдарды. Жалпысынан 15 кыз иштетем азыркы учурда. Приложениядан тышкары мен бул клининг боюнча дагы өздөштүрөйүн деп көп нерсесин дагыдан болсо чоңойтоюн деп изилдендим. Анан 5 ай мурун клиниковый компания ачтым. Ал жактан азыр заказдарым аз. Эмиден мындай жаңыдан заказдар түшүп, ал жакта дагы эмиден өсүрүн көрүп аткан кезим. Приложение боюнча, бул приложение боюнча жакшы эле рейтингим бар. Бул жерде деле кандай жанагы бизде балдар иштейт го, Uber, Дурдаштай, бул деле ошондой приложение, ошондой сыяктуу. Ал жерде менин атыман барышат. Кардарлар көп болгондуктан бул жакта дагы кыздарды көп алганга туура келет. Сиздин кардарларыңыз кайсы угулуттан? Биздикилерби же болбосо бияктагы көп жылдан бери өздөштүрүлгөндөрбү? Биздин кардарлар көбүнчө американецтер болот. Заказдарымдын көбү даунтаундан болгондуктан кыздарым келгенде машиналарынын менен дагы проблема болот. Бул жерде эми өзүңөр билгендей парковка проблема. Ошол парковканы дагы өзүм төлөп беремин. Кыздар киришет. Кыздар чыккандан кийин парковканы кайра мен хозяинге айтамын да. Кардарга сиз төлөп бере аласызбы, бизде ушундай чыкты деп чегин көрсөтөбүз. Ошондой учурда көбү өздөрү төлөп берет. Если өздөрү төлөп бербесе, мен өзүм жаныман кыздарга төлөп берем. Жакшы экен. Ушундай сонун көрүнүш менен иштөө деген кандай керемет. Ооба, Аябай сонун. менин практикамда болгон. Жанагы Трамп отель дегендин 78 этажында өзүмдүн бир кардарым бар, постоянно мен барып турам. Алар аял экөө Австралиядабыз дейт. 4 айдан бери көрө элекмин аларды. Бирок 4 айдан бери көрө элек болсом дагы үйүнүн ключу менде. 78 этажга чыгып, азыр эч ким жашабагандыктан ал жөн эле чаң болот да. Чаңын эле сүрүп коет. Ал жерде мен жарым сааттык ишим бар, бирок ошолго деле сен жарым сааттык кылдың же болбосо бизде көп иш жок болчу дебейт. Башында сүйлөшүлгөн акчаны менга төлөп берет, өзүмө төлөп берет. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, катталуучуларыбыз, бүгүнкү маек сиздерге жакты деп ойлойм, информативдүү болду деп ойлойм. Себеби дегенде Америкага жаңы келген айымдар, кыздар клининг жумушуна чыгып, уялбастан маңдай тери менен акча таап иштесе болот.
Алина айым, сиздин жаңы катталуучуларыңызга, биздин урматтуу көрүүчүлөрүбүзгө каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз. Каалоо тилегим биринчи эч кандай уялбагыла, адал эмгек, адал оокат тапканды үйрөнүңүздөр. Экинчиден бул тил маселеси, мен өзүм тилди билбей келгендиктен мага аябай эле кыйын болду башында. Анан Кыргызстандагыларга дагы айтмакмын, Америкага келем, грин карта утуп, же болбосо виза ачып келебиз деген мекендештерибизге биринчи тилди ошол жактан үйрөнүп келиш керек экен. Себеби дегенде бул жакта менин убактым жок болуп атат. Чындыгын айтканда убактым аябай тар. Если мен тилге басым жасап кетсем, анда деген акчадан кур калат экенсиң. Ошондуктан убакытты туура пайдаланып, тилди Кыргызстандан үйрөнгөнгө аракет кылыш керек экен. Талыкпай иш кылыңыздар, эч качан уялбаңыздар. Клининг же болбосо доставка деп, жеткирүү кызматы деп эч кандай уялбай, тартынбай бардык нерсеге акырын-акырындан жетесиздер. Сиздер менен USA TV каналы көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.